Достор, Кызыл Уран Кошо Айрыктан Байбише булакка чейин ушул тартылган трубанын узундугу 4800 метр экен. Ошону азыр айылдын активисттери, айылдын ошол үч терек айыл өкмөтүнүн депутаттарынын спикери келип өзү дагы аралашып көргөзүп айтып берип атат. Анда сиздерге көргөзүп коеюн. Мына ушундай эки кара труба келиптир. Ушу менен суга түсүү да болосун да. Суга түсүү менен камсыз кылабыз деп. Ушундай трубалар менен алып келишиптир. Бирок эми азыр депутаттардын берде жарандык активисттердин айтымында бул кичинекей эле экен. Бул менен суу камсыз деле болбой атат. Суу өзүнүн багытында келбей калды дейт. Мына ушул труба. Бул башталышы азыр. Бул жер ошондо Кошо Айрыкта. Кошо Айрыктан келген суу. Бул Байбиче булак. Бул бер Байбиче булак. Мына Байбиче булак этеги. Эми башы 4800. Кошо Айрыктагы 4800 метр аралыкта экен. Азыр ошону эми барып канча метр тартылганын эми буюрса аныктаганга аракет кылабыз. Ошондо казып анан жерге көмүлүп кетип атат да бул, Өтө начар экен. Суу келбей калыптыр. Түтүктөр өтө ичке. Бул менен сугарам дегенге мен жакшы ишене албай атам. Биздин жаныбызда дагы технадзор дагы ишене албай атат. Кыскасы жыйынтыгын көрөбүз эми. Достор, жетиген айылы. Анан Кызыл Уран айылынын айдоо аянттары ушул жакта да, булардын үлүш жерлери. Биз келген жанагы Кызыл Урандын ичине суу менен камсыз кылуу долбоорунун биз Кошо Айрыктан азыр Байбиче булакка келдик. Мына ушул жерден суунун башталышы ушул жерден башталат. Спецфонддон каралган акчанын башталышы мына ал дагы. Көрөбүз азыр. Мына ушул резервуарга чогулуп, андан ары ушул жерге суу чогулуп, андан ары андай шек жаралады. Бул 19 эки трубаны көргөнсүзбү? Жакын арада эле курулган да. Биз көргөн эмеспиз. Ушул жерден агып жана жерден чыгат. Ушул жерден башталган трубанын узундугу 4800 метр. Болсо 2 жылда мондай болуп туруш керек эле да. Кантипчи? Кагаздар боюнча азыр 5 куб деп бөлүнгөн. Ушул сиздер көрүп жаткан бетонго 2 метр. Биягын өлчөчү. Шырна 20. Азыр ошо текшерип иштери жүрүп жатат. 2 метр 20 бунасы шу узуну. Так, 0,20. Достор, мына Байбиче булакты биз азыр тыкыр текшерүүдөбүз. Бул жерде смета боюнча сиздерге айта кетсем 35 000 сом каралыптыр. Ушул сиздер көрүп турган могул трубадан баштап тегил водоемго чейин 15 метр диаметри. Диаметри канча дедим ошо резинанын? Акты боюнча диаметри 160 болгон кара труба төшөлгөн деп турат. Бирок бул жерде азыр эксперттер айтып атат, бул жер казылган эмес. Бул мурунку проекттин эле атка бөлөк бир ариспи бөлөк долбоорлор менен аткарылган деп. Андан сырткары 2019 бүтө турган болсо бул жерде могул арматуралар бүгүнкү күндө дат басып мурунку жаңы жасалгандай эмес деп эксперттер айтып атат. Андан сырткары бул арыктар көмүлдү деп акчалар которулган. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай мына бул арыктардагы атөм ушинтип акча чогулуп, суу чогулуп анан кеткен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай могул жерде сиздерге базар белгилеп көргөзүп коеюн. Могул трубаны
300'lük совет малында эле кара турба менен төшөлүптүр, бирок актыда резиновый турба 2019-жылы салынган, жаңы деп актыга жазып коюштур. Мына биздин эксперттердин, ошонун ичинде менин деле күмөнүм бар. Ушул проекттер мурун эле ишке ашкан, бирок жаңы проект менен акча карап, анча-мынча акчаларды ушу солуп алгандай сезилип жатат. Бирок мунун азыр технадзордун жыйынтыгынын акырында бардыгын көрөбүз. Мына ушул арыктар да бүгүнкү күндө көмүлдү деп 10 000 сомдой акча чегерилиптир, бирок бул арыктын узундугу 4800 метр. Эми ушунун кара турба ошончо узундук чыгабы деген биринчи маселе. Экинчи маселе бул арык көмүлдү, көмүлгөн жокпу деген маселе. Башынан баштап мына мен сиздерге болжолдоп бир 500 метр басып берейин. Көмүлгөндөй эмес. Мынакей. Элет жеринде ушинтип мал жандык менен анан айыл чарбасы менен окат кылат, бирок айыл чарбасында суулар менен камсыз болбой ушундай ири долбоорлор ишке ашпай тоют маселеси жылдан жылга проблема болуп келүүдө, маселе жаратып келүүдө. Бул жерде дагы мына 2 миллион сомдун баш аягы кеткен долбоор экен, бирок бул дагы максатына жетпей калган. Өзүңүздөр көргөндөй мына бул жерде трубалар көмүлбөй ушундай ачык жылаңач бойдон турууда. Мына ушундай 60 диаметр менен суу кетип, ушул жердеги проектти көрө элекпиз, бирок 40 гектар жерди суу менен камсыз кыла турган проект болчу деп айтат. Ассаламу алейкум, Аскар мырза. Сиз мына Үштерек айылдык кеңешинин төрагасы катары мына спецфонддон бөлүнгөн 2 миллион сомдун ушу Кызыл Оранга сугат менен камсыз кыла турган 40 гектар жер боюнча жеринен көрүп атасыз. Ушул сиз ушул проектиге канааттандыңызбы бүгүн? Айылда ошол көйгөй чечилдиби? Жана эгер чечилбеген болсо кандай чаралар көрөсүздөр? Ушу 3 суроого жооп берсеңиз. Бул боюнча мындан 2 жыл мурунку проект экен, биз баш кашында болгон эмеспиз. Анан азыркы моментте бул элдин бир пайдасына тийбей атат да. Анткени проекти боюнча жасалган экен, бирок суу аз көлөмдө чыгып атат башынан. Эл суу менен камсыз боло албай калат. Бул биринчиден. Анан экинчиден эми канааттандырарлык эмес. Анткени элдин муктаждыгын чечиш керек эле бул. Чечилбей калып атат. Ошол биздин көрө турган чарабыз эми кайрыла турган жерлерге кайрылып келип атабыз. Буга чейин дагы тергөө иштери болгон, прокуратурадан тергөөчүлөр келип көрүп кеткен жерден алар менен да жүрдүк. Эми мына спецфонддун өзүнүн түзүлгөн комиссиясы келип жеринен көрүп атат. Областтын комиссиясы. Жыйынтыгын күтөбүз эми ушулардан. Бир жыйынтык чыкса элге пайдасы эле тиет эле. 28 9. Мына ичке сай айыл өкмөтүнө бөлүнгөн мындай жарыктандырууларды санап кетип атабыз. Канча болду момун?